Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан bir сахаба аял келип, "О Аллахтын элчиси, мен намаз окуйун дедим. Сиздин аркаңыздан окусам болобу?" деди. "Ооба, болот. Бирок сен жамааттын эң балдардан кийин артында тур" деди. Анан баягы аял кетейин болсо пайгамбар токто деди. "Мындан да жакшы нерсени айтайынбы?" "Ооба. Анда өзүңдүн корооңду оку" деди. "Корооңду, коргонуңду оку" деди. Андан да жакшы нерсесин айтайынбы? "Ооба, айтыңыз." "Өзүңдүн бөлмөңдү оку" деди. Анда айтып өткөн, "Мындан да жакшы нерсе айтайынбы?" дейт. "Өз үйүңдө" дейт, "бир бурчта кичинекей намазкана кылып ал" дейт. Намазкана деген кичине намаз окуган жай кыл, ошол жер сен үчүн жакшыраак. Баягы аял сүйүнгөн боюнча кетти. Сахабалар айтат, ошол аялдын ошол кичинекей жанагындай намазканасында сажда кылып аткан акыбалында өлгөнүн биз көрдүк дейт. Бул эмнени түшүндүрөт десек, аял кишинин ушунча деңгээлде коомдун ичинде жүрүшү, ал аялдар эркектер менен жүрүшү аялга тескерисинче мотивация бербейт экен. Тескерисинче аял кишиге оорчулап келет экен. Канча көз, канча каалоо, мен айта берем дайымачы. Аял кишини 4 эле киши негизи субханалла мындай жакшы көз менен карайт. Калган 100дөн 99,9% только бир нерсе үчүн карайт да. Түшүнөсүзбү? Демек, эркек кишинин өз үй бүлөсүн багуу үчүн жүрүшү эмне экен? Бул Алла жолунда жүргөндөй экен. Аллах керек болсо экиге бөлүп атат экен. Бир жамаат оокаттарын кылсын дейт, үй бүлөсүн багыш үчүн. Бир жамаат Алла жолунда болсун дейт. Бул эгерде ушундай боло турган болсочу, үммөт дайыма өнүгөт. Мына сиз менен биз эгерде мынакей үйүңөр ким мен бошмун, мына бир нече убакыт бошмун десем, Алла жолуна чыга турган болсо, машалла, бир жамаат бош болбогон жамаат оокатын кыла берип турган болсо, машалла ошол эл өнүгөт сөзсүз. Унутпагыла. Же болбосо караңыз мынакей, эгерде сен ушул диниңди, ахиретиңди оңдойм дей турган болсоң, бул жерде биринчи шарт коюлган шарт, бул субханалла сен эмнеңди иманыңды оңдошуң керек.